Bu meslekte akibetinde 67 salmakta kalan Fayla Mahmudov. Демек, Музафар Жапоев менен Роман Кимдин ортосундагы жарым финалдык мелдеш. Роман Ким дал ушул салмактын мыктысы учурда. Албетте буга Мурат Романов болуп жүрмөсө, азыр соңку 2 жылдан бери Мурат Романов чыгып, андыктан Роман Ким учурдагы 130 кг салмак чемпиондуктагы чемпион экенин эске алып турмасак, мына дароо эле алдаанчы ишенимдүү кармаштарды дагы баштады жана алгачкы 4 упайга ээ болуп туруп, Роман Ким кармашын көпкө созуктургусу келген жок. Андыктан байкайбыз мына Кимдин ишенимдүү кармаштарды өткөрөрүн өзүңүздөр байкадыңыздар. Музафар Жапуев эмне менен жооп берет? Роман Ким жаман эмес, жакын каралыктан тизилип отуруп алып атаандашын өзүнөн ашыра чабууга бел байлаган, бирок ал оңунан чыкпагандагы эске алуубуз зарыл. Роман Ким озек түрдө эскертин алды. Албетте атаандашынан кармайм деп атып, аны кокусунан чабып алган. Мындай учурем жарым финалдык кармаштарда өтө көп кездешет. Дагы 4 упай. Бали жаман эмес Музафар Жапуев. Жана Жапуевдин умтулушу болуп оңунан чаба дегенбиз, бирок жок. Азыр Жапуевде 2 гана упай бар. Анын жыйынтыгында биз Жапуевдин финалга чыгышын күтүп калышыбыз. Мына сага өзгөчө көрүнүш, мына сага Жапуев Музафардын умтулуусу жана жыйынтыгында Роман Ким айтор кандай катачылыкка жол берип алганын өзү дагы жакшы аңдап түшүнбөй калды. Бирок кантсе дагы Музафар Жапуев бул салмактагы мыктылардын бири болчу. Азыр ага дарыгердин жардамы береке жок турат, бирок болгон эми жеңилгендин кербезин кылып ордунан туруу Роман Кимге алдаганча орго дагы турууда. Биз болсо Музафар Жапуевди куттуктайбыз чындыгында. Абалында ордо болчу жок. Азыр Роман Кимге дарыгердин жардамы керек экенин дагы көрдүк жана биз кантсе дагы бул жерде ийгилик Музафар Жапуевге жылмайганын көрдүк. Чындыгында Роман Ким өзгөчө өзүнө ишенимдүү күрөшүп жаткан болчу.